Акын Алы Тоткучевдин ырдаганы, ал козгогон темалар социалдык тармактарда талкууга алынды. Айрымдар муну биздин коомдун ачыктыгы, жетишкендиги дешсе, айрымдар бул президенттин саясатын сындаганы деди. Башка пикирлер дагы бар. Сиздин пикириңиз коомчулук үчүн кызык болушу керек. Сиз кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Биринчи радиодо адаттагыдай эле ишемби күнкү президент менен ачык сөз уктуруусу. Биз бир нече суроолорубуз менен мамлекет башчыбызга кайрылганы турабыз. Саламатсызбы, Сооронбай Шарипович? Саламатсызбы. Урматтуу президент, өлкөдө пандемия шартында жаңы окуу жылы дистанттык тартипте башталды. Бул коопсуздук эрежелерин сактоодон улам болду. Ошентсе да аны шайлоого байланыштыргандар жок эмес. Эл арасында атайын шайлоо өткөнгө чейин мектептер менен окуу жайлар адаттагыдай иштебейт, мугалимдер шайлоо үчүн иштейт деген да сөздөр чыгып жатат. Анткени балдар, жаштар барчу, эс алчу башка жайлар иштеп эле жатат да. Жарандарыбыздын саламаттыгына көрүлүп жаткан камкордук саясатташтырылып жаткан жокпу? Туура айтасыз. Шайлоо жакындаган сайын көпчүлүк маселени саясий өнөктөн кароо аракети күч алат. Бул эми шайлоо бул табигый көрүнүш. Эми добуш алыш үчүн ар кандай жолго башат. Анан негизинен эле биздин коом ашкере саясатташкан сем жаңы боюмго. Ниче аны өзүңөр деле көрүп атпайсыңарбы? Көрүп атасыңар, окуп атасыңар. Азыр эми бизде кимиси болсо дагы саясаттан кеп салып эксперт пикир билдирүүгө даяр. Эми бул эмеден келип чыгып атат? Эл арасында айтылат эмеспи? Жарды өлкөнүн эли саясатчы, бардар өлкөнүн эли саякатчы деп. Экономикалык жөнүксө, жеке киресеси күнүмдүк тирилигинен ашкан өлкөнүн жарандары саякаттап дүйнө кыдырганга мүмкүнчүлүгү бар да. Биздики дагы жумуш орунда барында болсо, күнүгө ошо жумуш орунуна барып, жумуш менен алектеп иштеп, чарчап, үй бүлөсүнө келип, ошо кылган жумушуна ыраазы болуп отурса, мен эле мынча саясатташпайт эле деп. Биздин өлкөнүн эли да ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болушу мезгилге жетебиз деп ишенем. Буюрса жумуш орундар түзүп, завод, фабрикада салып, өзүндөн өндүргөн кайра иштетүү өнөр жайын жолго койсок, буюрса азыр эми менин көздөгөн жасап аткан ишим дагы, анан мен көздөгөн мамлекет саясатындагы ушунун ичинде болот да. Ушул маселе мына азыр көрүп атасыз, аймакта өнүктүрүү, өлкөнүн саналык өсүрүү, өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоо сыяктуу багыттар бюджеттин кирешесин, калкыбыздын турмушун жакшыртуу үчүн жасалып жаткан негизги иш аракеттер экенин буга чейин да айткам. Азыр да мына токтолуп кетейин буга. Өлкө экономикасы жакшырса, фермерлик иши менен, дыйкан талаштык иши менен, саясат айтор, ар ким өз иши менен алек болот. Биз азыр өткөндө айтып кеттим, ушул жумуш орунда түзүш, элди иш менен камсыз кылыш, кийинки окууларды бүтүп, жумуш орундары издеп жүргөн, жумушка абдан керек болгон жаштарыбызга ошо жумуш орунда түзүү боюнча саясатты мына баштадык 3 жылдан бери. Буюрса мына өзүнүн жемишин мына бере баштады. Мен дагы айтып кетем, өткөндө айтканмын. Биз эң негизгиси Кыргызстандагы мамлекетибизде болгон каражаттарды ошол өндүрүшкө, жумуш орунду түзгөнгө, элибизди жумуш орун менен камсыз кылганга мына ошого бурдук. Бул буюрса кийин өзүнүн жыйынтыгын берет. Мына азыр кыдырып атам, көрүп атам. Ошол биздин мамлекеттин каражаттарды кайра иштетүү өнөр жайына, бизден өндүрүлгөн бүт азык-түлүктөрдү андан сырткары мына туризмге тармагына, тоо кенге, кызмат көрсөтүү тармагына жана башка тармактарга кетип аткан каражаттар кайра өзүнүн натыйжасын берип атканын көрүп мен да кубанып атам азыр. Ал эми мектептердин, окуу жайлардын дистанттык тартипте иш баштаганы боюнча айтсам, ооба бул биздин жарандарыбыздын, балдарыбыздын саламаттыгына көрүлүп жаткан камкордук. Эгерде балдарын алып, сейил убактарга эс алуу жайларга барса, бул ошол ата эненин жоопкерчилигиндеги иш. Ата эне өзү жооп берет.
Ал эми мамлекет халктын саламаттыгы үчүн жоопкерчиликти алыса албайт да. Өкмөт саламаттык сактоо министрлиги дагы деле жагдай кооптуу деп мына коңгуроо кагып жатышат, айтып жатышат. Анан дүйнөдө эле көрүп жатасыңар, окуп жатасыңар. Аярда кырдаал азыркы коронавирус илдети боюнча кандай болуп атат. Айрым мамлекеттерде кайрадан экинчи толкунду болжолоп жатышат. Кээ бир жерде болуп атат. Анан кээ бир мамлекеттерде көрүп атасыңар, балдардын оорусу чыгууда деп жатышат. Кээ бирлери жаап атат, кайрадан токтотуп атат. Ушундай кырдаал дагы эле бир эле бизди эмес, бүт адамзатты кооптондуруп турат да. Анан бизде да мектеп, жогорку окуу жайлардагы ордун жайлуу ошого катары кабыл алынды. Эми балдар да, балдар эрежени сактабай коюшу мүмкүн. Анын баардыгын тең аерде 2 мугалимдер карап тура албайт. Эс алууга чыгат, сабактардын ортосунда ойнойт, сүйлөшөт. Анан буну биз күчөтүп алыш мүмкүн да. Ошондуктан республикалык штаб баардык жагдайды анализдеп, анан ушундай чечимге келип, ушундай сунуш кылышты. Мен дагы туура көрүп, муну колдоп бердим. Анан билим берүү министрлиги болсо сунуштап жатат. Буюрса, мына кырдаал жакшырса, абалды байкап турабыз. Анан кийин чечим кабыл алабыз. Азырынча дистанттык тартип сакталат. Биз деле каалап атабыз абдан ушу реалдуу режимде балдарды окутканга. Эми ага эмне жетсин? Балдар биздин келечегибиз, мамлекеттин келечеги, аны түшүнүп турабыз. Жакшы билим алыш керек мектептен. Анан мүмкүнчүлүк болору менен буюрса мектептерди жогорку окуу жайларын ачып, окууну баштаганга аракеттенип болобуз. Аймактарды өнүктүрүүдө кайра иштетүү тармагын колдоп жатабыз деп ар дайым айтуудасыз. Бул аймактарда жумуш орундары көбөйөт деп мына бүгүн да учкай токтолдуңуз. Кече жакында Чүй областындагы иш сапарыңыздын жүрүшүндө өлкөнүн сүттү кайра иштетүү тармагы тышкы рынокто атаандаштыкка туруштук берүү даремети бар дедиңиз. Жалпы эле өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоо иши кандай болууда? Мына мен мурунда айткам, дагы айтам, бажы айтып атам. Биз аракетибиз менен мамлекеттеги болгон каражаттарды мүмкүнчө жетишинче банктардыкы, фонддордукун, биздеки өндүрүлгөн азык-түлүктү общий эле жалпы продукцияны кайра иштеткен өнөр жайына буруп атабыз. Мен мына премьер-министр иштеп турганда мен эми өмүр бою чарбада иштеп, губернатор болуп иштеп, мен баардыгын көрдүм да. Эмне үчүн биздин өнөр жай кайра иштетүүнү иштебей атат? Үчүн дегенде ал жака көңүл бурулбайт, каражат да белинбейт. Ал каражатта өнөр жайга эмес, соода сатыкка, башка жака кетип атты да. Каерден канап жөн эле товар алып келип, товар сатып алганга эле көп каражат кетип атты. Биз ушуну азыр бизден өндүрүлгөн, эмне өндүрүлбөсүн, бул айыл чарбасы эмес, ошону кайра иштеткенге, ошону кайра иштетип жумуш орун түзгөнгө ал жерден ошол продукцияны сыртка алып чыкканга мына карашыга бурдук. Бул мына мисалы мен айтып атпаймынбы? Мына сырттан миграция абдан көбөйүп атат. Эмне көбөйүп атат деп? Үчүн дегенде ошо өндүрүлгөн азык-түлүк сатып алынбай атат. Бул мамлекет сатып алынбайт. Бирок мамлекет бул милдети, биздин милдет ошол жердеки иштеп аткан ишкерлерге салыктан жеңилдик берип, мына жеңилдик бердик азыр. Болгон узак мөөнөттүү төмөн пайыздуу кредиттерди ошол жака жеткизип бериш аларга. Мына ошону биз кыла алдык, ушуну бурдук да. Анан эң негизгиси мына мен премьер турганда кепилдик фонд түзгөнбүз. Кепилдик фонд бул эмне үчүн түздүк? Мына көп ишкерлер бар. Айрыкча аймактарда, айыл жеринде, айылдарда жакшы проекти бар, жакшы ойлору бар. Бирок ошону көтөрүп жүрүшөт, банкка барса, ал жерден 2 жылдык, 3 жылдык, анан болгондо 20%-дан жогору кредиттер бар. Аны ала алайын десе да күрөөсү жок. Күрөөсү жок да. Ала албайт кредитти, ишкени баштай албайт. Мына азыр мамлекет тарабынан кепилдик фонд дагы мына түзүп, буга улуттук банкта киргиздик, устаттык фонду көбөйттүк. Мына жылда 3 эседен көбөйтүп атат кепилдик бергенде. Ошол ишкерлерге, күрөө жетпегендерге ошол кепилдик фонд кошо кирет, кепилдик берет, ошол ишке иштеп кетет да. Мына ушундай маселелер менен азыр биз көп нерсе ишкерлер жылдырдык ордунан. Биринчи баштайын дегендерди. Мына бир маселе токтолуп кетейин. Мен мына кыдырып жүргөндө, биздин мен биринчи 16 премьер болуп жүргөндө сүт заводдордо
кайра иштеп мен талашка бардым. Барганда сүт заводдордун складдарын көрүп, ошол жердеки өндүрүлгөн продукциясы ошол жанагы майлары, сыдыкаста турган, өзүнүн сүттөн чыккан өзүнүн азыктык продукциясы сатылбай турганын көрүп андан кейигем да, кейип. Эми ал токтоп калса сүт алымга дыйкандан байланышкан да. Эгерде завод өндүргөн продукцияны сатып турса акча келип турат, дыйкандан сүт алып турат. Анан ал токтоп калса дыйкандар кыйналып калат. Каражат түшпөй калат. Бул бири-бирине байланышкан да. Ошондо кейип анан Евразияский киргиз боюнча мына лабораторияларды мына тездеттирдим ошондо. Фитосанитар, ветеринар, мамлекеттик акча жаңылар салып мына жаңы алып келип шаймандады. Россияда мына жардам бере баштады, жакшы жардам берди бул боюнча, абдан жакшы жардам берди. Муну белгилеп кетишим керек. Бирок биз дагы жаңыларга көңүл буруп, мына ушул нерсени тездетип, биз ошол эл деңгээлде жооп бере турган лаборатория куруп, анан уруксат алып, мына азыр биздин сыртка чыга башташты. Азыр мына кургаксыз боюнча Кытай менен дагы 13 ишкана өттү азыр. Мына сүт боюнча мына азыр проблема Кудай кааласа болбойт, алдыда. Бул үчүн бардык сүт азыктары менен бизге эч ким конкуренция кыла албайт. Мына чоң мамлекет, коңшулар эч ким кыла албайт. Алыс мамлекет коңшулук кыла албайт. Үчүн дегенде биздики эң таза өндүрүлгөн сүт, майлуу сүт, анан 10 000 гектар жайытыбыз бар. Жайыт бар, биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Мына азыр кечээ мен абдан кубанып келдим, мына айттым го, нарынга барып келип, ошо Россия фонд, гарантиялык фонд, кепилдик фонд, Айыл банк бар, ошол сүт заводдорго азыр берип атат каражаттарын узак мөөнөт. Мына буюрса, Кошкордогу завод бүтүп калса, кийинки жылы Нарын область боюнча сүт сатып алуу ар бир үйдөн бул проблема жабылат. Мына менин максат, мына үчүн айтып атам, Кыргызстандагы өндүрүлгөн айыл чарбасындагы сүттү, этти, терини, жүндү ошону мамлекет эмес, мамлекет ишкерге шарт түзүп берип, ошол аркылуу сатып алып, экспортко чыгарып, ошону кайра иштетип өндүрүш жандандырыш. Мына буюрса пакта боюнча мен тапшырма берип артынан түштүк. Мына ишкерлер мен сурандым, мына пакта боюнча мына аягына чыгып атат буюрса. Ошто салынып атат, кийинде салынат, токмоктор салынды. Жакшы аларды мамлекет фонд аркылуу колдоп атабыз. Биздин милдет ишкерлерди дагы айтам, ошо узак мөөнөттүү төмөн пайыздуу кредиттер менен колдоп, салыктан жеңилдик берип, аларга жардам берип, ишти баштаттырып, аларга сыртка чыкканга дагы жардам беришти. Мына ушул процесс кетти Кудай кааласа. Кудайым буюрса бул токтобойт элем бул. Азыр бүт мамлекеттик органдар, бардык финансылык биздеки институттар, системалар уже билип калды менин талабыма. И буну мен жүргөн жерде, баскан жерде, жолуккан жерде буну сурап атам. Бир эле жумушта эмес, сыртка чыксам дагы. Анан мен айтып атам, айыл жериндеки ташты кайра иштетсе дагы, кумду кайра иштетсе дагы, бир эле тамак аш башка эмес, иштетсе да ошого каражатты бериш керек атам ишкерлерге. Ал жумушчу орунда, ал жумушчу орунда жүргөндөн кийин ал айлык төлөйт, ал салык төлөө жергиликтүү экен, салык көбөйөт, жол оңдолот, мугайым врачтан айлыгы көтөрүлөт ал жерде. Анан кийин социалдык кызмат көрсөтүү мамлекет тарабынан жакшырат да, каражатка байланышкан да бар да. Мына бул баары тең баягы бири-бирине байланышкан, чурмалашкан нерсе. Мына ушул нерсени азыр биз ордунан жылдырдык да. Урматтуу президент, өткөн маектерде да шайлоону таза өткөрүү тууралуу айттыңыз эле. Азыртан эле айрым саясий тараптар шайлоо таза өтпөйт деген божомолун билдире калып жатышат. Жакында эле Коопсуздук кеңешинин жыйыны да мына ушул маселеге арналды. Кооптонууга негиз барбы? Таза шайлоо бул эми өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги шарттардын бири деп буга чейин айтылган, азыр да кайталап кетем, айтам муну. Бул өлкөнүн өнүгүшүндөгү келечектин негизги шарты да. Бул эми 5 жылда бир болот. Шайлоонун таза чыр-чатаксыз өтүү үчүн мен Кыргыз Республикасынын президенти катары өз милдетимди толук аткарып атам жана аткарам бул боюнча. Биринчиден, мыйзам талаасын кечиктирбей өз убагында оңдоп түзөдүк. Мен 2 жыл мурун айттым, мына көп кепчиликтер бар. Буну оңдош керек. 1 жылга чейин бизде мыйзам талаасын баары билиш керек. Шайлоо кандай өтөт, кандай мыйзам менен өтөт, ошонун баардыгын билиш керек да. Мына атайын жумушчу топ түзүп, ал жумушчу топко президент аппаратынан, өкмөттөн, жогорку кеңеш депутаттарынан, аппаратынан эң негизгиси коомчулуктан
граждандык коом өкүлдөрүнөн кирип, бул боюнча 1 жылда иштеп, мына жогорку кеңеш мына ошол өзгөрүүлөрдүн баарын кабыл алып берди. Биз шайлоого катышам дегендер үчүн мыйзамды тактап бердик. Алар үчүн эч кандай күтүүчү нерсе болгон жок. Мына 9% кабыл алышты, баягы 9%, мына 7%га чейин парламент кабыл алды, мен кол коюп бердим, туура деп. Үчүн дегенде ал көбүрөөк партиялар келгенге, ошол жерде көбүрөөк саясий күчтөрдүн болуп, кичине талаш тартыш болуп, мамлекет өнүгүшүнө салым кошсун деп, мына ага макул болуп, мына буну кабыл алды. Кыскача айтканда, азыр баардыгы тең шайлоо эрежелери менен саясий күчтөр, саясий партиялар бүт шайлоого катышам деген ар бир биз Кыргызстан жараны ошол мыйзам боюнча кабардар да. Биз бул жактан баарын жасап бердик. Экинчиден, баардык саясий партияларга мына бирдей шарттар түзүлдү. Кайсы партия жеңип келсе дагы, мен өткөндө айткам, дагы айтам, өлкөнү өнүктүрүү багытында иштешүүгө мен даярдыгымды расмий билдиргем. Жогорку кеңештин жыйынында 30 июнда айткам. Анан үчүнчүдөн, кече дагы коопсуздук кеңеши өткөндө укук органдарына дагы бир рет катуу айттым. Мыйзам алдында баардыгы бирдей болуш керек деп. Шайлоо мыйзам бузгандарга бирдей мамилени камсыздоо мына талабы коюлду. Мен эми туура түшүнөм. Аны мен угуп атам, окуп атам, аппаратында мына тынбай, каерде кемчилик болсо, биздин пресс-службага күнүгө чыгары менен берип турушат. Кыргызстанда болуп аткан, жанакы айтылып аткан мамлекеттик бийлик жөнүндө айтып аткан кемчиликтер боюнча кабардармын да, ичара көрөбүз. Анан мен деле ошол коомчулуктун ар бир саясий күчтөрдүн кооптонушун түшүнүп турам. Бирок мен буну биз басынан өткөргөнбүз. Мен өзүм да буну көргөм саясат катары. Биздин өлкө 2 рет, мына өзүңүз да көрдүңүз, толкундоону көргөн өлкө, айрыкча мына 10-жылы абдан трагедиялык окуялар болду. Апрелдеки 10 июндагы Оштоку, анын баардыгын мен көзүмдөн көрдүм. Анын баарын көзүмдүн астында турат. Анан көп ошол 2 революциянын себеби ушул шайлоонун эсебинен, кесепетинен болгон толкундоо болду да, толкундоо болду. Ошондуктан элде кооптонуу бар, имиш көптөр дагы бар, аны угуп атам, билип атам. Анан бул эми шайлоо туура эмес өтөт деген сыйк санаган жарандарыбыз да бар. Бирок эмителинен баштап эле шайлоо туура өтөт деп элдин оюна сиңиргенге аракет кылган сырттан да ичтен да күчтөр бар. Айрыкча ушундай күчтөр бар. Эмитен эле ушу шайлоо туура эмес өтөт, элди даярдангыла кийин көчөгө чыкканга деген да күчтөр бар. Анын баарын окуп мен көрүп турам, билип турам. Мен айтып коюшум керек, муну дагы кайталайм. Президент катары мен тараптан, президенттин аппарат тараптан баардыгына бирдей мамиле болот. Баардык мамлекет органдарга бирдей талап болот. Ар бир адамга келип бюллетень таштайм, шайлайм деген адамдарга тоскоолдусуз өздүн оюн билдиргенге шарт түзүп беребиз. Бирок эми ачык айтып коюшум керек, ошол эски адат менен ушул мына шайлоонун эркини менен тынчтыгыбызды, эл тынчтыгыбыздын буза албаса дагы учурдан пайдаланып, кырдаалды мындай чайпап жибергиси келгендер дагы бар да. Андайларга алдын ала чаралар көрүлө турган, кече коопсуздук кеңеште дагы мен кеше айттым, чечим кабыл алып, анда тагдана жазылды коопсуздук кеңеште. Мен да талап койдум, талап коюлду ал жерде шайлоо процессине катыша турган баардык талаптар үчүн бул алдын ала кагылган коңгуроо деп түшүнсө болот дагы. Мен да ошентип айттым. Анткени дагы айтам, өлкөдөгү тынчтыкты, элдин тынчтыгын, коопсуздугун сактоо менин негизги милдетим болуп саналат. Бул милдетим аткарып келе жатам. Ошондуктан мен дагы бир рет эскертип кетем. Шайлоону пайдаланып, ызы-чуу кылгысы келгендер, өзүнө упай топтогусу келгендер баары тең мына көз жазымда калбайт.
Анын баардыгын көрүп турам, билип турам, карап турам. Кимдени каалап атканын. Анан мен терең ишенем, буюрса биз элибиз кемингер элибиз дагы биздин жарандык коомдагы үчүн дагы бул чоң колдоо болот деп. Үчүн дегенде бул бир эле мага эмес, жалпы элибизге, жалпы коомчулук үчүн керек маселе бул тынч шайлоонун тынч өтүшү. Айтып өтсөм, президент борбор шайлоо комиссиясы тышкары саясий партиялар, саясатчылар, коомдук активисттер, шайлоочулар баарыбыз тең жооптубуз да. Буну да терең түшүнүш керек. Азыр мына добушта сатып алуу тууралуу сөздөр турат. Ар кандай сөздөр чыгып атат. Эми добушту сатпай коюу ар кимибиздин жеке эркинибиз да. Буну эч ким мажбурлабайт, мажбурлаган жок да. Өзүбүз ошого барып, ошо билип туруп, көрүп туруп, анан кичинекей бир болбогон каражатка алданып атпайбы. Ошон үчүн бир эле күнөөнү мамлекет бийлик карабайт, органдар карабайт дебестен ар кимибиз өзүбүздөн башташ керек да. Өзүбүздөн баштап, анан баягы жанындагы адамдарга ошондой талапты кое билсек, мен ишенем, шайлоо таза жакшы өтөт деп. Мен президент милдетимди, борбор шайлоо комиссия өз милдетин, партия шайлоочулар өздөрүнүн укугу менен ошо милдетин так аткарса эле, мына шайлоо таза өтөт. Бул ар кимибизге байланышкан нерсе да. Ошондуктан байкоочу, сынчы эмес, баарыбыз катышуучубуз болуш керек да, катышуу. Бул өлкө үчүн, баарыбыз үчүн чоң сыноо. Бул сыноодон да таттуу өтүшүбүз керек. Ошондуктан мен баардык мекендештеримди дагы бир рет жоопкерчиликке чакырам. Бул жалпы улуттук милдет деп баардыгын сезишибиз керек. Быйыл Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 29 жылдыгын белгиледик. Бул датага арналган иш-чара албетте жылдагыдан өзгөчөлөндү пандемия шартында. Бирок коомчулук тарабынан талкууланган башка нерсе болду. Акын Алы Тоткучевдун ырдаганы, ал козгогон темалар социалдык тармактарда талкууга алынды. Айрымдар муну биздин коомдун ачыктыгы, жетишкендиги дешсе, айрымдар бул президенттин саясатын сындаганы деди. Башка пикирлер дагы бар. Сиздин пикириңиз коомчулук үчүн кызык болушу керек. Сиз кандай ойлойсуз? Алы акыныбыз мамлекет саясатты тагыраак айтканда менин президенттик ишиндеги негизги багыттарды ырга салды. Бул албетте коомчунун көңүлүн бурат. Акыл элдин жарчысы да биринчи кезекте. Мен да ыйларлап жүрөм. Элден көп кайрылуу келет. Ар кандай кайрылуу келет. Аны окуу органдарга тапшырма берем. Аны элди эмне түйшөлтөт, эмне маселе, көйгөй бар, кандай көйгөйлөр бар. Баарыбызга тең алакыңа салгандай көрүнүп турат да. Мен да кытып жүргөндө угуп атам, масама каратан окуп атам. Биз ачык коомбуз, ал көйгөйлөрдү капка салып беките албайбыз да. Баардык эл билет. Билген нерсени биз жашыра албайбыз да. Мен деле 2 жылдан бери тынбай айтып келатам бул маселелер боюнча, айыккан маселе боюнча. Иш жүрүп жатат. Айрыкча өлкөнүн санааттештиги боюнча ошол эле бажы тармагалы, ал жакта мен ачык айтпадым. Бул тилде айтып, аркылуу айтып, дагы айтам. Бирок бул вирус оңолуп атат ал жак. Бул көп жылдан бою 20-25 жыл, 30 жылдап бул жерде калыптанган мамиле схемалар бар да. Мына ошону жок кылып атабыз азыр биз. Жок кылып. Мына ошонун баардыгын тең бир эле бажыда эмес, муну айтып кетишим керек. Көп тармактарда абал ошондой да, ошо айткандай да. Муну болуп аткан нерсени, көрүп аткан нерсени күрөшүп атабыз. Аны эми жашыра албайбыз да. Мына менин өлкөнүн санааттештиги боюнча саясатымдын бирден бир максаты ошол адам факторун жокко чыгаруу, ошол тармактардагы коррупция элементтерин жоюу да. Муну мен ойлоп тапкан жокмун. Мунун дүйнөнүн көп алдыңкы өлкөлөрү коррупция менен күрөштө ушул санааттештиги менен ийгиликке жетишкен да. Бул аларга адаттагы көрүнүш болуп калды азыр. Мына мурда айткам, дагы айтам, баарын камап түгөтө албайбыз. Мына ошол санарип бизди, өлкөнү, жалпы элибизди ушу коррупция элементтерден куткарат да. Ошон үчүн бул санарипке абдан мен катуу мына барган жеринде, кирген жеринде бир эле бажы эмес, салык эмес, сот системасына, мына аймакта айыл өкмөт ишине кирип атканым, элге кызмат көрсөтүү үчүн айрыкча мамлекет бюджетке чыгып аткан каражаттарды санап чечмейинче биз мамлекеттик бийликтин кадыр баркын элдин асып көтөрө албайбыз.
ел кылып коюп аткан талапты биз аткара албайбыз. Мына акыныбыз ошол саясатын ырга салды да, ырга салып айтты. Анан мен ойлойм, ал жерде менин саясатымдагы жакындаштыр ойлойм. Алы мырза элибизге мен жүрүп аткан саясатымды дагы жакындаштырды да. Алы анан мен ошондой эле кабыл алдым, туура кабыл алдым. Анан мен президенттик ишимди акындары ушинтип коррупционер деп коомдун оорусун көзгө сайып көрсөтүп турса, мындан эч жаман нерсе деп кереги жок деп ойлойм. Мен билген нерсени айтып атат ал дагы. Күрөшүп атат, убак керек болуп атат. Анан туура да көрүнүш. Алдан элдин үнүн бийликке жеткирип, элетин болбой, аткаминерлердин чыйралтып, керек болсо тизгиндеп туруп ушул биздин акындардын вазифасы деп ойлойм. Андай мүмкүнчүлүк мына бир келди, бир келген нерсени айтып алды. Ал туура кылды деп ойлойм да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мына буюрса, Кудай кааласа, эмдиги жылы эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын белгилейбиз. Кудай буюрса, азыркы илдетти жеңсек, жалпы элибиз менен бул датаны чоң сыймык менен белгилейбиз. Кудай кааласа, Кудай буюрса. Жакында атайын жарлыкка кол коем. Даярдык иштерин эмиктен баштап, маданий, тарбиялык, патриоттук иш-чараларды биздин мамлекетибиздин, сүйүктүү мамлекетибиздин көңүл карандысыздын 30 жылына карата даярдык иштерин баштайбыз буюрса. Жогорку эмне өткөзөбүз деген ой максатым бар. Буюрса 5 жылында өзгөрүү болсо, алда чыгырдаса айтып кетерим ошол жетишкендерди. Рахмат Сооронбай Шарипович, айтканыңыз келсин. Баарыбыз ошол күнгө күбө бололу. Убактыңызды бөлүп, өлкөдөгү маанилүү маселелер боюнча суроолорубузга жооп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, сизге да ийгилик каалайм. Жооптуу ишиңизде ийгиликтер коштосун. Биринчи радионун угармандары, сиздер президент менен ачык сөз уктуруусунан Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков менен болгон маекти уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.